Мына Азиянын арыстандары аталган кыргыз элден бат алган Акжол Махмудов бүгүн көл жергесине келип турганчы. Ассаламу алейкум. Мына ысык көл жергесине кош келипсиз. Мына бүгүн Кудайым насип кылына талай абаш болуп бүткүл ушул олимпиададагы ийгилик жараткандарга көл жергесине келип бир эс алып турсун деп 7 чемпионубузга бир өзүңүз жер белек кылып аткансыз. Ушул тууралуу да бир маалымат бериң. Акжол bu göl jergesine koş gelipsin, gölge negiz ele gelip turasın mı degендей bir. Gölge negiz gelip turabız, biroq bul tarabına көп эле келбей болчу, көп келгенге себеп болуп калды. Буюрса мындан ары көп келип турабыз деген үмүттөбүз. Буюрса Кудайым насип кылса келип да ушул göl жергесин, göl жээгинен да тренировка кылып, бөлөктөргө да тажрыйба бөлүшөт деп ишенем. Гөлдөн да сизди көп күтөбүз буюрса. Жалгыз эле эмес, жаныңызда дагы бүт чемпиондор менен да келип бир сый болосуз деп. Талай өзүңүз дагы ушул демилге кандай болду? Ушул спортчулар келип, ушул жерге келип ар дайым тренировка кылып, гөл менен тыгыз байланышта болсун деген жакшы ниетиңизде мына өзүңүз ушу жерлердин дагы кызыл китебин да тапшырып аткан экенсиз гөлдүн жээгинен. Өткөндө ишара кылып бир ай болду, Акжол иниз жоломонокко келбей калды. Себеби ал жоломондуку үйлөнүп той болду. Буяк Кыргызстандан четке чыгып кетип күрөшкө барып келди. Ошондон келбей калды да мына Акжол деп белгилеп койгонбуз. Мына китепти тапшырып беребиз, Ушул жердечи рахмат таалайга. Баарына ушинтип тапшырдым. Мына сага да насип экен бүгүн. Силерден күтөөрүм эмне? Замен. Беке эч нерсе жок да. Силер келип, бул биздин мына өспүрүмдөргө жугузушуңар керек, өнөрүңөрдү. Отошондо силер кутулдуңар менен. Анан кийинки этапка өтөбүз, кышкы туризмге. Мындай кандай бир пландар бар дегендей. Планым Кудай буйруса, ушундай табиятты сонун жерде дача салып, келечекте үй-бүлөлөр баа чакырабыз менен ушул жакка келип эс алып, бул жакта ушул жердин тургундарына, жаш өспүрүмдөргө кандайдыр биздин пайдабыз тийип, бизден үлгү алып, биздин тарбиябызды көрүп, ошо жаш балдар дагы биз басып өткөн жолду басып өтүп, чемпион болсо, ушундай ниетте Таалай байке бизге берди. Буюрса ошол ниеттердин баарын ишке ашырып, ошол күндөгү актыбызды жеткизсин. Кудай насип кылсын, эми мындан ары дагы көп ийгиликтерди жаратып турган инилерибиз да көбөйсүн деп мына көл жергесинде талай айтып атасыз. Өзүңүз баардыгы свежий, балык кармаса балык алып чыгабыз. Өрдөк десе өрдөк, кыскасын айтканда биякта баардыгы табигый деп өзүңүз дагы айтып атасыз. Ушул тууралуу да бир маалымат бере кетсеңиз. Берекенде биздин жерге үчүн бул таанымал жер, Илгерки Союздун учурунда биздин городской пляж болгон. Анан мындай унутулуп калып эле Союз тарагандан кийин эл деле пляждан бөлөк ыңгайлуу жерлерди издеп, ар ким жерлеп эле пляждап калган, бул жер унутуп калган жерлер. Анан ошону быйыл баарын иреттеп, жана налог андайларын неме кылып баарын жана жаңы кызыл китеп негизинде разделение кылып мына 7 балуанга бердим. Жер бердим. 4 сотуктан жеткен. Мына жерде олимпийский городок деп атап бир аракетибиз бар. Эми мынанда кеңейтип, эми муну берип коелу, муну менен карап тура бербейм. Баягы эл алдында да эми үчүн десе дагы деле булардын мисалы үчүн 16 бардыңар олимпиадага. Ошо 16-ны жалпы топтоп, Каныбек Осмоналиев деген аксакалыбыз бар, олимпиададан эмесе. Валентина Шевченко деген бар. Ошолорду аралаштырып, анан дагы кеңирээк 1 гектарга кадам таштап атам. Анан кыскасы буларга шарт түзүп бер. Бул мындай эле эс алуу үчүн эмес, мындай тренировка кыла турганда шарт түзүп берген аракет кылат. Эми айтып калдыңыз, олимпийский городокто учакты бир жакшы жерден десек жаңылышпайбыз. Көл, биягы болсо жылуу суу источник, андан тышкары бир кереметтүү жерде учакты бир асфальт мына жакын жолдо бүтөйүн деп калды. Эми ушул жерден олимпийский городок деп мыкты деңгээлде жакшы бир пландап аткан экенсиз. Бизде өзүңүз билгендей Владимир Кличко, Поветкин сыяктуу Тамгада келип тренировка кылып кеткендигин көрүп жүрөбүз. Ошол сыяктуу ушакта олимпийский городок кылабыз деген бир жакшы ниетибиз бар. Чоң ниет бар. Эми ошону кылабыз, мисалы үчүн кылып берем дегенге далил буга чейин мына Таластан бир тойдо болгон, олимпийский той болду да, Талас жергесинде той болду, Манасордо да. Ошондо берген адамды мына бүгүн так аткарып тапшырып берип атам. Чакташпай. Эми демек дагы деле жана айткандарын кылып берем деген үмүттөмүн да.
Аллахым жана өмүр ден соолук берсе, бул жерде 2 улум болуп биздин үй бүлөдөн кыскасы. Жанагы айтылган нерсенин баарын кылып турам. Ийгилик болсун. Рахмат. Акжол эми буюрса өзүңдүн атыңды жарашканда Акжол болуп сени ар дайым ийгилигиңди күтөбүз. Сенде болгон чыгаан жигиттерибиз кыргыз элинде көбөйө берсин. Рахмат.